балдар. Карабачы биздин мекенибиз кандай гана кооз, Баарыбыздын маанайыбыз көтөрүлдүбү? Сонун музыка болот. Музыка силерге жактыбы? Өзүбүздү жайлоодо жүргөндө элестетип атабыз, балдар? Мынакей балдар, баарыбыз маанайыбызды көтөрүп алсак, анда биз сабактын максаты менен таанышып алайлы. Бүгүнкү биздин сабактын максаты тема боюнча түшүнүк алабыз, ой жүгүртүүбүздү, кабыл алуубузду, эске сактообузду өнүктүрөт экенбиз. Жана дени сак жашоого тарбия алат экенбиз балдар. Баарыбыз китеп дептерлерибизди алып, сабакка көңүл бурабыз. Карагыла балдар. Өткөнкү сабакта биз адамдын ички организмдерине кайсылар кирет деген теманы өткөнбүз, Кайсылар кирет эле балдар? Мына мен сүрөтүн жөнөтүп койдум балдар. Карагыла. Өпкө, боор, бөйрөктөр, ичеги, мээ, жүрөк, көкпөр, ашказан бези, ашказан. Булардын ар биринин алмашкыс өзүнүн иштери бар экен. Булардын бирөөсү эле жок болсо, биздин денебиз жакшы иштебей калат экен. Биздин денебиз сак болбой калат экен. Андыктан булардын ар бири жакшы иштеш үчүн биз ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек экен эле. Ал эми сезим органдарына кайсылар кирет эле балдар? Мынакей сезим органдарына көз, оозубуз дагы тилибиз, Тилибиз, кулак, мурун, жана акыркысы эмне эле? Акыркысы бул тери, терибиз менен баардык нерсени сезип туябыз. Азаматсыңар балдар. Мен силерге бир сүрөт жөнөттүм. Мынакей балдар карагылачы, бул эмненин сүрөтү экен? Азаматтар, бул скелет, Демек бүгүнкү биздин темабыз скелет жана булчуңдар жөнүндө болмокчу балдар. Баарыбыз жакшылап тыңдап угабыз. Китеби барлар 179-беттин ачсаңар болот китебиңердин. Мынакей карагыла, скелет баш сөөк, көкүрөк сөөк, кабыргалар, омурткалар, жото жилек, балдак сөөк, таман, кашка жилек, кар жилек укуругу, чыканак сөөк, ийин, акырек ушул сөөктөрдөн турат экен. Бул дененин формасын скелет кармап турат балдар. Скелет сөөктөрдөн куралат экен. Чоң адамдын денесинде болжол менен 200 сөөк болот. Скелетте көрдүңөр, азыр мен бүт кайсыл сөөктөр бар экенин айтып өттүм. Скелет дененин формасын гана кармап турбастан адамдын кыймылдашына жардам берет. Ошондой эле ички органдарды сырткы жаракаттан сактайт экен балдар. Анан карагыла, баш сөөк мээни коргойт. Анын сөөктөрү кыйла бекем, кабыргалар көкүрөк клеткасын түзөт. Ал жүрөктү жана өпкөнү жаап турат. Бул сүрөттө көрүп атасыңарбы балдар? Булчуңдар турат, Сөөктүн жанында булчуңдар турат. Сөөктөр булчуңдарды кыймылга келтирет. Алар ички булалардан турат. Булчуңдардын учтары тарамыштар аркылуу сөөктөргө бекийт. Колдун булчуңдары жыйрылганда тарамыш тартылып, кол көтөрүлөт. Биз жылмайганда 17 булчуң, кабакты чатыгында 43, бир кадам аттаганда 54, басканда 200 булчуң иштейт. Демек, басканда 200 булчуң тең иштейт экен. Омурткалар жүлүндү коргойт. Булчуңдардын кыскарышына мээ буйрук берет. Булчуңдар скелетти жаап турат жана денеге белгилүү форма берет. Булчуңдар күчтүү болушу үчүн аларды дайыма иштетүү керек. Эгерде булчуңду иштөөгө мажбурлабаса, алар көпшөк жана алсыз болот. Спорт көнүгүүлөрү булчуңдардын машыгуусу менен бүткүл организмдин саламаттыгына жардам берет. Күч эмгеги булчуңдарды жакшы бекемдейт. Демек, булчуңдарды бекемдеш үчүн эмне кылышыбыз керек экен балдар? Карагылачы. Эртең мененки көнүгүүлөрдү жасашыбыз керек экен, спорт менен машыгышыбыз керек экен, эмгек менен алектенишибиз керек экен, жана үйдө дагы ата энебизге көп жардам берсек, үй жумуштарында, ошондо дагы биздин булчуңдарыбыз бекем болот экен. Анда кийинкиси карагыла балдар, келбет. Келбет басканда, отурганда же спорт менен машыкканда өз денеңди туура кармай билүү дейт. Карагыла, столго отурганда кандай отуруш керек көрдүңөрбү балдар? Эгер кыйшыйып отуруп, кыйшыйып же болбосо өтө эңкейип алсаңар, бул сөөгүңөр ошол калыпта катат дагы, анан кийин келбетиңер
анча эмес болуп калат, келбетиңер келишпей калат. Мынакей столдо отурганда, саак караганда, чай ичкенде кандай отуруу керек? Туура келбет деген сүрөттү көрүп турасыңарбы? Ушундай отурсаңар, демек келбетиңер келишимдүү болот. Эгерде сен бүкүрөй бассаң, өбөктөп отурсаң, ал акырындап омуртканын ийрейишине алып келет. Бул келбетти гана бузбастан, ден соолук үчүн да зыяндуу. Келбет туура эмес болгон учурда ички органдар начар иштейт да, дем алуу кыйындайт. Келбет бала кезден калыптанат. Туура эмес келбетти бала кезде оңдоо оңоюраак. Анткени сөөктөр али ийилчээк келет. Бирок көп эмгекти талап этет. Ал жеңил болбойт. Натыйжасында омуртка оорубай түп-түз болуп, мүчө сындуу көрүнөт. Мына көрдүңөрбү? Сага караганда кандай отуруш керек экен, балдар? Эңкей отуруп алган туурабы экен? Жок, туура эмес экен. Мына кызыл менен көрсөтүлгөн сүрөттөр булар туура эмес. Ал эми жашыл менен көрсөтүлгөн сүрөттөгү отурган туура экен, көрдүңөрбү? Көздү да сактай билели дейт. Китеп окуганда 30 градус. Биз баягы градус менен өлчөгөнү билебиз да, 30 градуста алыстыкта болушуңар керек экен. Бурч. Ошончо градус алыстыкта болуш керек экен. Жазууда дейт, жазууда 15 экен, 15 градус деп турат. Сүрөт тартууда 5 градус дейт. Көрдүңөрбү балдар? Аралыгыңар канчалык өлчөмдө алыс болуш керек. Эми доктурдун кеңешине угуп кетейли. Столго туура отургула, башты алдыга бир аз ийип, далыны түз кармагыла. Стулдун жөлөнгүчүнө жөлөнгүлө. Көкүрөк жана столдун ортосундагы аралык алакандын жазылыгынча болууга тийиш. Колду столго эркин койгула, ага таянбагыла. Басканда бүкүрөбөй, далыны түз кармагыла. Эгерде оор жүк көтөрүүгө туура келсе, аны 2 колго теңдеп бөлүштүргүлө. Окуу китептерин жана дептерлерди рюкзакка салып, жоңго көтөргөн оң. Уктаганда тегиз, өтө жумшак эмес керебетке жаткыла. Өзүңөрдүн булчуңдарыңарды машыктыргыла. Алар башты, иинди жана далыны түз кармоого жардам берет. Эмне үчүн туура келбетти сактоо керек экен, балдар? Эмнеге? Анткени бул биздин ден соолугубузга дагы керек экен. Эгер биздин дене келбетибиз түз калыптанбаса, анда ал биздин ден соолугубузга дагы зыян алып келет экен, балдар. Бул сүрөттү карагыла. Байыркы Грецияда дейт, ден соолукта болгуң келсе чурка, сулуу болгуң келсе чурка, акылдуу болгуң келсе чурка деп айтышчу экен. Карагыла, балдар. Мынакей балдар көрдүңөрбү? Демек сулуу болуш үчүн дагы, ден соолукта болуш үчүн дагы, акылдуу болуш үчүн дагы спорт менен машыгыш керек экен, Бул сүйлөмдүн мааниси ошондой экен, балдар. Баарыңарга тема түшүнүктүү болдубу? Андай болсо мен силерге тест бергим келип турат. Азыркы өткөн тема боюнча дененин формасын эмне кармап турат экен, балдар? Асы скелет, Бсы баш сөөк, Всы ички органдар. Эмне кармап турат эле? Скелет, балдар. Кийинкиси, чоң адамдын денесинде болжол менен канча сөөк болот? Канча сөөк болчу эле чоң адамдын денесинде? А варианты 150, Б варианты 200, В варианты 12 дейт. Кайсынысы туура, балдар? 200, азаматтар. Баш сөөктүн милдети. Эмне иш кылат баш сөөк? Ойлонойлучу, балдар. А варианты мени коргойт, Б варианты жүрөк өпкөнү жаап турат. В варианты денени түз кармайт. Кана ойлонойлучу, балдар. Эң сонун булда А варианты болду, мени коргойт экен баш сөөктүн негизги милдети. Азаматсыңар. Эми балдар, мынакей кластерди карагыла. Скелетке кайсыл сөөктөр кирет? Мен үчөөнү жазып койдум, силер кошумчалап үйдөн жазасыңар. Акырээк сөөгү, таман сөөгү, баш сөөк, дагы кайсыл сөөктөр кирет эле? Калганын өзүңөр кошумчалап жазып, дептериңерге. Анан сүрөткө тартып, менин WhatsApp номериме жөнөтүп коесуңар. Ушул силерге тапшырма болсун, балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.